Көрдүңүз ийгилик сизге, ден соолук чыкканда. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалган Данияр Арпачиев буга дейин бир топ мамлекеттик кызматтарды аркалагандардан. Кесиби эсепчи болгон облус башчынын орун басары райондук жана облустук финансы бөлүмдөрүндө тажрыйбасы мол. Мындан сырткары 2 райондо аким жана Каракол шаарынын мэри болуп да эмгектенген. Ал өтүп кеткен жылы апрель айынан тарта жарым жылдан ашык президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси. Андан соң азыркы мезгилге чейин Ысык Көл микрокредиттик агентствосунун башкы директору кызматында отурган. Эми жаңырган жаңы кызматка келер алдында иш пландарын түзүп, аны ишке ашыруу үчүн аракет көрөрүн айтат. Бул жумушка келгенде бир топ нерсени ойлонуп, пландап, ушундай бир алдыма максат кылып коюп алгам. Республика боюнча бул аймактык территориалдык административдик реформа болуп атат. Бул жерде айта кетишим керек, ушул 2 орчундуу маселе болуп атат. Бул жерден ушул жанагы суу пайдалануучулар ассоциациясы менен ошо жайыт комитеттеринин ишмердүүлүгү буга чейин кандай болуп келсе, азыр бул башкача тартипте болгон атат. Ошону биз жакшылап ойлонуп туруп, баягы ишмердүүлүгү бузулбагандай кылып иш алып барышыбыз керек. Учурда облус дыйкандары жазгы талаачылык иштерине камура баштады. Башкысы дыйкандарды өз убагында үрөн, айыл чарба техникалары жана күйүүчү майлар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу талабы турат. Бул багытта уюшкандыкта иштер жүрүп, атайын кеңешмелер дагы өтмөкчү. Ысык Көлдүк дыйкандардын көйгөйлүү маселелеринин бири бул суу катышуусу. Дыйкандарга өз убагында коромжусуз жана үнөмдүү суу жеткирүү зарылчылыгы чоң. Быйылкы жылы ирригация системасына өзгөчө көңүл буруу максаты турат. Негизги басымды ушул сугат системасына бурсакпы деп атабыз. Сугат каналдарын калыбына келтирүү, тазалоо, областтык суу чарба башкармалыгына ушу техника менен камсыз кылуу маселесин дагы ойлонсокпу деп атабыз. Азыр баягы ар кайсы жерге көз каранды болбой, колубуздан келген каналдарды тез өз убагында ушул өзүбүздүн техника менен тазалап алуу маселеси. Андан сырткары ушул бизде жана БСР, БДР дегендер бар, жанагындай сооружениялар бар. Ушулар боюнча деги эле ушул ирригация системасын башкача нукта бир көбүрөөк каражат ушака жумшасакпы деген оюм бар да. Ысык Көлдө саркынды сууларды тазалоочу жайларды куруу өтүп кеткен жылдан тарта колго алына баштаган. Ал үчүн Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен Балыкчы, Чолпон Ата жана Каракол шаарларында ийри долбоорлор ишке ашып жатат. Саркынды сууларды тазалоочу бекеттерди быйылкы жыл менен аяктап, аларды пайдаланууга берүүгө аракет көрүлүүдө. Президенттин Ысык Көлдүн экологиясын сактоо жана кечиктирилгис чараларды көрүү жарлыгынын алкагында жүрүп жаткан бул долбоорлор менен маселе чечилип калбайт. Жайкы эс алуу мезгили жакындаганы көл жээгиндеги конок үйлөрдүн эс алуу жайлардын саркынды сууларды тазалоочу курулмалары менен камсыз болуусу тыкыр текшерилип, анысы жок иштөөгө тыюу салуу тартиптери күчөтүлөт. Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан долбоорлор иштелип келатат, бирок ачык айтышыбыз керек, абдан созулуп кетти. Бүтө элек долбоорлор. Ошону тез аранын ичинде бүтүрүп, биз ушу жогорку бийликке, республикалык бюджетке же болбосо ар кандай жанагындай донорлук уюмдарга кайрылып, ушул 4 райондун борборунун ушул тазалоочу курулмаларын куруп алсак дагы бул абдан чоң жетишкендик болот. Анткени бул абдан чоң көйгөй азыр. Ушул 4 жерде тең тазалоочу нерсе жок. Ошон үчүн ушул багытта биз чечсек, көп маселени чечкен болобуз. Маалымат боюнча бүгүнкү күндө Ысык Көлдүн тургундарынын 70% таза суу менен камсыздалган. Чөлкөмдүн аймагында 19 айылда таза суу долбоор боюнча иштер жүрүп, ал эми 45 айылда көйгөй чоң. Бул тармактагы иштерге дагы көңүл буруу шарт. Ал эми туризмдин чордону атыккан Караколду жаз айларында жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери колго алынып, каладагы ирригация системаларын жөнгө салууга басым жасалат. Ошондой эле жол маселелерин жоюу иштери ушул жайда да уланаарын облус башчынын жаңы дайындалган орун басары баса белгиледи. Гүлбарчын Молдоева, Нурдин Урманбетов, Илич Касейинов. Жаңылыктар, Каракол шаары.